Саламатсыңарбы? Урматтуу студенттер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабактын коноктору. Бүгүн биз педагогикалык маданият предметинен бүгүнкү сабагыбыз педагогикалык маданият предметинен болмокчу. Бул сабакты мен немец философу Иммануил Канттын адамгерчиликтүүлүк бул башка адамдардын тагдырына таасир этүү жөндөмдүүлүгү деген сөзү менен баштагым келип турат. Анткени ушул бүгүнкү темабыз болочок мугалимдин гумандуулук компетенциялары деп аталат. Сабактын максаты гумандуулук жана гуманизм идеясы түшүнүгү менен тааныштыруу, болочок мугалимдин гумандуулук компетенциясына тиешелүү сапаттар жөнүндө кеңири маалымат берүү. Гуманизм деген сөз өзү латын тилинен алынган. Адамгерчилик деген маанини билдирип, бул чоң философиялык түшүнүк болуп эсептелет. Ал глобалдуу философиялык көз караш катарында орто кылымдын кайра жаралуу доорунда пайда болгон. Салам достор, бүгүн мен бир мугалимдин адамгерчилик тууралуу айткандарын сиздер менен бөлүшкүм келди. Ал өз окуучуларына айтат экен. Бул бир сенин адамгерчилигиң. Бул сенин ата-энеңдин аброю. Бул алган билимиң же болбосо дипломуң. Мал мүлкүң, байлыгың. Сулуулугуң. Жетишкен ийгиликтериң. Сени курчап турган чөйрөң, досторуң. Баары биригип 1 миллион же болбосо 7 цифра болду. Эгер биз мунун 1 нолун өчүрүп сала турган болсок, 100 000 калды. Дагы 1 нолун өчүрүп сала турган болсок, 10 000 калды. А эгер биз 1ди өчүрүп сала турган болсок, 0 калды. Башкача айтканда, эч нерсе калган жок. Эгер биз адамгерчиликсиз боло турган болсок, алган билимибиздин, сулуулугубуздун, жетишкен ийгиликтерибиздин кымындай да пайдасы болбойт экен. Тескерисинче, ата-энебиздин да аброюн жокко чыгарат экенбиз. Биздин бир жолу кылган иш-аракетибиз ата-энебизге же алкыш алып келет экен, же болбосо наалат алып келет экен. Башка варианты жок. Андыктан Алла Таала эч бир ата-эненин аброюн түшүрбөсүн, баарыбызды адамгерчиликтүү инсандардан кылсын. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Мынакей, ушул видеону көрдүк. Буну эстеп турайлы. Видеодогу идея же болбосо мындай маани маңыз айтылгандыгы жөнүндө эстеп турабыз. Анан акырында талкуу жүргүзөбүз. Эми ошол гумандуулук идеясы же болбосо гуманизм деген кандай түшүнүк экендиги жөнүндө биз сабагыбызды улантабыз. Бул түшүнүк адамдардын бирге аракеттенген тажрыйбасынан, жашоо турмушунан, адамдардын бири-бирине жасаган мамилесинен, пикирлешүүдөн келип чыккан түшүнүк болуп эсептелет. Ошондуктан гумандуулукка тарбиялоо же өспүрүмдөрдү гуманизмге калыптандыруу педагогиканын аспектиси катарында
эң негизги проблемалардын бири болуп саналат. Тарбияны гумандаштыруу. Тарбияны гумандаштыруу идеясы улуу педагог Яномас Каменскийдин эмгектеринде көрсөтүлгөн. 18-кылымда бул идея башка өлкөлөрдөгү педагогдордун эмгектеринде да кеңири таркаган. Тарбиялоодогу гумандуулук идеясы 18-кылымда француз ойчулу Жан-Жак Руссонун жана орус жазуучусу Лев Толстойдун эркин тарбиялоо теорияларында кеңири орун алган. Ал эми кыргыздардын өткөн замандагы педагогикалык көз караштары жөнүндөгү түшүнүктөрү Манас элдик өөзеки чыгармаларында, башкача айтканда Манас улуу эпосунда чагылдырылган. Бул тагыраак айтканда тарбиялоонун мазмуну, ыкмалары жана каражаттары турмуштук тажрыйбаларга негизделип, эпосто гумандуулук идеялар дагы чечмеленип берилген. Гуманизм идеясы адамды жаратылыштын эң жогорку бөлүгү катары прогрессивдүү коомдук кыймылдын баалуулук касиети, жекече инсандык сапатына ээ болгон субъект катары өз кызыгын керектөөсүн канааттандырууга укуктуу деп белгилейт. Бирок авторитардык жана тоталитардык мамлекет бул идеяны колдобойт. Ал эми билим берүүнү гумандаштыруу дегенде эмнени түшүнөбүз? Билим берүүнү гумандаштыруу бул жалпы маданияттын социалдык, нравалык жана профессионалдык жактан өнүгүүсүн адамга багыттоо дегенди түшүндүрөт. Ал эми окуу процессин гумандаштыруу. Мектептин окуучунун инсанына багыттаган иши, анын өнүгүүсүнө толук шарт түзүп, болгон жөндөмдүүлүгүн ар тараптан өстүрүп, жакшы жагдай түзүп, психологиялык коопсуздукту камсыз кылуу болуп эсептелет. Бул негизинен бул жерде негизги роль кимге таандык? Мугалимге таандык болуп эсептелет. Гумандуулук педагогикасына негиз салган Карл Роджерс мугалимдерди балага жакшы мамиле кылып, түшүнүп, ишенип, анын жөндөмүнүн өсүшүнө жардам берүү жолу менен иштөө ийгиликке жеткирерин айткан. Ал эми ал мугалимди бул фасилитатор деп атаган. Фасилитатор деген сөз англис тилинен алынып, бул жеңилдетүү дегенди билдирет. Мында мугалимдин негизги ролу берилип жаткан маалыматты, же болбосо окуучуларга жеткирүү керек болгон маалыматты эң оңой, эң жеңил жолу менен түшүндүрүү болуп эсептелет. Мисалы үчүн, математикада бир эле маселени чыгарууга бир канча жолдор берилет, туурабы? Бир канча жолдор менен. Же болбосо жөнөкөй эле ошол өзүбүз мисалы кайсы бир адабий окуу болобу, адеп сабагы болобу, ошол маалыматтарды жеткирүүдө мугалим ар түрдүү ыкмаларды колдонот, ар түрдүү өзүнүн жөндөмүнө жараша бир ыңгайлуулуктарды тандап алат. Мына ушул учурда балага ошол биздин тандап алган ыкмаларыбыз, жолдорубуз өтө жеңил түшүнүү, өтө жеңил кабыл алууга жардам берүүсү керек экен. Мына ушул Карл Роджерс ушул ой менен ошону тастыктаган. Демек, ал мугалим фасилитатор деп эсептелет экен. Бүгүнкү күндө ушундай фасилитатор мугалимдер барбы биздин мектепте? Мына ушул маселе негизги болуп эсептелет. Демек, бул маселеге азыр дагы сабактын соңунда кайрылабыз. Эми мына ушул фасилитатор мугалим же болбосо билим берүү процессин гумандаштыруу үчүн бизде ар бир мугалимде принцип болуш керек да. Биз ушул окутуунун принциптерин колдонуу менен өзүбүздүн чыгармачылык ишибизди ишке ашырабыз. Демек, мында бизде гумандуулук принциби негизги роль ойнойт экен. Бул деген сөз баалоо, анын эркин адамды баалоо, анын эркин өнүгүүсүнө шарт түзүү, жеке керк башынын кызыкчылыгын сыйлоо, адамдын ички жана тышкы эркиндигин сактоо, баланы субъект катары кабыл алуу, позитивдүү оң сапаттарды калыптандыруу дегенди билдирет. Эми урматтуу студенттер, силердин алдыңарда менимче китеп болуш керек, туурабы? Китеп барбы алдыңарда? Бар. Педагогикалык маданият китебин ачсаңар,
ошол мугалимдин гумандуулук компетенциясы деген теманы ачабыз. Ачтыңарбы? Болуш керек. Ошол темада мугалимдин гумандуулук компетенциясына тиешелүү болгон инсандык сапаттар деген инсандык сапаттар берилген, туурабы? Бул барбы силерде? Ошону бар эже. Мен окуп коеюн. Айт бери. Гумандуулук компетенцияларынын инсандык сапаттары: баланы сүйүү, кемчилигин кечире билүү, жумшак сөздүү, жумшак юморчу, изденүүчү, айлакер, жаңылыкты сыйлоочу, ага умтулуучу, аны пайдалана билүүчү, кумандуу, педагогикалык оптимизмдин болушу. Рахмат. Мына ушул демек биз азыр буга чейин сөз кылып өткөн мугалимдин гумандуулук сапаттары же болбосо гумандуулук дегеле адамдын гумандуулугу, гуманизм идеясы ушул билим берүү процессинде мындай бир толук кандуу жашашы үчүн, биз балдарга гумандуу мамиле жасашыбыз үчүн биздин болочок мугалимдерде мына ушул сапат болуш керек экен, Эми силердин оюңар боюнча бул ушул сапаттар жетиштүүбү же дагы кошумча оюңар барбы? Дагы кандай сапаттар болсун деп ойлойсуңар? Кандай сапаттар болуш керек деп ойлойсуңар дагы? Анда ойлонуп турабыз. Эми бул жөнүндө ойлонуп турабыз. Сабактын аягындагы талкууда биз буга өзүбүздүн кеңири оюбузду билдиребиз, Эми ошол жерде гумандуулук сапаттарынын, ушул гумандуулук сапаттарынын практикада колдонуусу жөнүндөгү маалымат бар, туурабы? Ошону дагы бирөөң окуп койгула. Кимиң окуйсуңар? Мен окуйм бежеке. Бул гумандуулук компетенциясынын практикада колдонулушу бул ар бир бала мугалим үчүн негизги орунда туруп, мугалим алар үчүн тынчсызданып, ийгиликтерине кубанып, кемчиликтерине кайгыраарын сезип туруулары керек. Ар бир сабак бул бала үчүн жаңылык, чебер, гумандуу мугалим жаңылык эле кылбастан баланын мүмкүнчүлүгүнө ишенүү менен ачкыч жасайт. Балага рухий жактан күч берет, анын эмгегин гумандуу баалайт, ар дайым алдыга умтулдурат. Рахмат, Жибек. Демек, мына ушул практикада колдонуу чеберчилиги бизге ушундай болуу керек деген маалыматты берип жатат. Эми ушул буга чейинки ойлорубузду биз дагы мындай бир жыйынтыктап талкууну жүргүзүү үчүн биз дагы бир видео роликке көңүл буруп көрөлү. Окуя, сабак алуу. Кечилдердин бири капустанын жалбырактарын жууп отурса, ага экинчиси келип, айтсаң, эртең мененки сабакта устаттын айткандары эсиңде барбы деп сурайт. Кечил ага карап, жок, эмнелер жөнүндө айтканынын басымдуу бөлүгү эсимден чыгып кетти дейт. Экинчи кечил ага суроолуу карап, эстеп калбагандан кийин анда сен эмне себептен сабактарга барып жатасың деп суроо узатат. Кечил ага жылмайып, карачы, жалбырактарды жуугандан кийин анда суу калбайт. Бирок суу анын кирин жууп, аны тазалап жатпайбы? Ушул капустаны тазарткандай эле жакшы сабак алуу да биздин жан дүйнөбүздү тазартып турат деп жооп узатыптыр. Туура жашаганды бил. Бир бала мектепти эң жакшы баалар менен аяктап, жогорку окуу жайга тапшырып, "Ата, мен жогорку окуу жайга өттүм, мага кеңеш бериңиз" деп чоң атасына кайрылат. Чоң атасы: "Балам, сен бүгүн тамактандыңбы?" деп сурайт. Бала: "Ооба ата, азыр эле жеп келатам" десе, чоң атасы: "Анда бар, өз артыңды тазала, идиштериңди жууп кой" дейт. Бала уялыңкы башын жерге салат. Чоң атасы: "Балам, бул жашоодо илимде эле эмес, эң негизгиси адамча, туура жашаганды бил. Ошондо гана сен эң мыкты инсан боло аласың" деген экен. Карагылачы достор, бул окуялардын кандай гана маанилүү экендигин. Андыктан достор, карагылачы,
Ушул суу капустаны тазарткандай эле жакшы сабак алуу да биздин жан дүйнөбүздү тазартат экен. Анын эмесе достор, эң негизгиси адамча туура жашаганды билели. Сенин алдыга койгон максаттарыңа бара жатканда сенин жолуңда көптөгөн кыйынчылыктар болот. Бирок мен ишенем, сен аларды жеңип өтө аласың, максатыңа жете аласың. Андыктан урматтуу досум, артка жол жок. Алдыга гана умтулуп, максаттарыңа жет. Азыркы көрсөтүлгөн видеоролик жөнүндө дагы ушул оюбузду топтоп, анан кийин талкууга салабыз. Эми бул ушундай бир кырдаалдар, мисалы мугалимдин педагогикалык турмушунда же болбосо деги эле педагогикалык процессте ар түрдүү ушул кырдаалдар күтүп турат, туурабы? Бизде ошол интернет байланышына байланыштуу бир аз үзгүлтүккө учурадык, анын үчүн кечирим сурайбыз. Анда сабагыбызды улантабыз. Мынакей, биз бүгүн азыркы сабакта 2 видеороликке күбө болдук. Мына ушул 2 видеороликтин маани-маңызы эмне экендиги жөнүндө кичине талкуу жүргүзүп алып туруп, анан кийин педагогикалык кырдаалдарга өтөлү. Биринчи видеороликте көргөнүңөр бул адамгерчилик жөнүндө болгон. Ошол адамгерчилик жөнүндө кандай тарбиялык мааниси бар экен? Кана ушул суроолорго жооп берип көрөлү анда. Ким жооп берет? Биринчи видеоролик боюнча. Кыздар угулуп жатабы? Эжеке, мен сүйлөсөм, бизге бул видеолордун үнү кандайдыр бир технический болуп да бизге угулган жок да. Анан биз ошол баягы сүрөттөрүнө карап өзүбүз ой жүгүрттүк да. Мен байкашыма караганда бул 1 миллион деген сан жазылды да. Андан кийин арттагы сандар өчүрүлүп, андан кийин башындагы 1 өчүрүлдү да. Мен мындай ойлоп калдым, ошол миллиондун башында миллион турат, анын башында 1 турат да. Эгер 1 жок болсо, бул миллион деген санды биз түшүнө албайбыз да. Ошондуктан дагы мисалы адам ошол 1 деген санды биз мугалим деп ала турган болсок, калган цифраны биз окуучулар деп ала алабыз да. Эгер мугалимдин өзүндө ушундай адамгерчиликтүү сапаты болуп, ошону өркүндөтүп, анан башкаларга көргөзгөндө гана бул айлана чөйрөбүз дагы, мисалы окуучулар дагы бизден ошону үйрөнө алат да. Мен өзүмдө болгон адамгерчилик сапатымды көргөзөм, окуучулар ошону байкай алат, анан ошондуктан бардыгыбыз биригип, анан ошол 1 миллионду түзө алабыз дегендей ой калды да менде. Рахмат. Жыйынтыкка келе алабыз деп. Рахмат Жібек. Ушул толук угулганда, кимге угулду ушул видеонун үнү угулгандар айткылачы, эмне деп айтты? Эмне жөнүндө болду ошол видео? Жекей, мен да айтышымдын да. Биринчи видеороликте айт. Адамгерчилик адамда. Сүйлөй бер. Адамда адамгерчиликтин бир мисалы миллион деп жазды дагы, анын 3 нөлүнү алып салды. Адамдан адамгерчилиги дагы жок деп. Аны деп түшүндүм. Демек, дагы ким кандай түшүндү? Айназик, сен кандай түшүндүң? Айназиктин оюн угуп көрөлүчү. Экинчиси дагы зууга чыгып катып жакшы көрө албай калдым.
Жок, биринчи видео боюнча. Эжекей мен кечиги кошулуп калдым да эммеге, группага. Анда көргөндөр сүйлөгүлөчү. Айкыз, Хадича. Мен айтайынчы Аха. оюнду. Аха. Миллион деп жазылды да бул жерде. Акыркы 3 нөл өчүрүлүп, кийин алдындагы 1 өчүрүлдү го. 1 деген цифраны мен адамгерчилик деп түшүндүм да, гумандуу. Калган 6 нөлдү мен башка, мисалы, мээримдүү, боорукер, ошол сыяктуу сапаттарды түшүндүм. Эгерде адамда адамгерчилик деген сапаты болбосо, наркы сапаттардын кереги эмеси да жок деп түшүндүм да. Кереги да жок. Себеби адамда адамгерчилик болсо, башка сапаттар көрүнөт. Талкууну улантабыз. Бул жерде мугалимдин кандай стилин байкап атасыңар? Мен жок. Мугалим өтө эле строгий, өтө катуу кармаган эмес окуучуларды. Эжекей мен жок. Анан ошол эле учурда эжекей. Мен жооп берейинчи. Биз азыркы учурда гумандуулук компетенциясы дегенде инсандык сапаттарда баланы сүйүү жана кемчилигин кечире билүү деп айтып жатабыз го. Бул ошентип жазганы бул баланын кемчилиги деп ойлоймун да. Биз ошону кечире билишибиз керек, анткени бул биздин милдетибиз. Ал эми баланы сүйүү дейт. Эгерде биз ошол сабакты кандайдыр бир жакшы деңгээлде өткөн болсок дагы, биз жакшы окуган окуучулар менен өтүп, ошол жакшы окуй албаган окуучулар менен мамиле кыла албай калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан ошол балага да көңүл буруп, ошол бала менен дагы жакшы иштешишибиз керек деп ойлоймун да. Дагы Айназик, сен кантип ойлойсуң? Мен оюмча бул мугалим өзүнүн сабагын өтө күчтүү өтсө дагы балдарга аяр мамиле жасабайт да, өтө катуу турушу мүмкүн. Ошондуктан мугалим канча күчтүү сабак өтсө дагы окуучулар анын сабагынан коркуп ошол калтырап отурушат деди. Мында коркуп олтурганда окуучуларга анча деле жеткиликтүү боло бербейт сабак. Балдар менен балдарды ошол сүйүш керек, алардын кемчилигин кечире билиш керек мугалим. Демек, билим берүүнүн кайсы стили жашап жатат бул жерде? Канча стил бар эле билим берүүдө? 3 кайсылар? Ата-эне, мектеп ичиндеги эрежелер, анан социалдык, коомдук. Ошондо бул мектеп ичиндеги факторлорду айтасыңбы? Жок. Билим берүүдө бизде стилдер бар го, мисалы үчүн демократиялык стил дейбиз, дагы? Эжекей, бул эркен стил, демократиялык эркен анан дагы. Эле үчүнчүсү. Мында демократиялык стил демократиялык. Кайсы стилди байкадыңар? Демократиялыкпы же авторитардыкпы же либералдыкпы? Авторитарлык бул жерде. Демократиялык болгондо бул бала өз оюну эркен айтып, же өз оюнун баягы китепти окуганда эркен окуш керек эле да, калтырап кетпейчи. Бул жерде бала менен мугалимдин ортосундагы ошол бала катып калат да го. Замалда интернет
Макул, анда бул ооба калган бул кырдаал боюнча калган ойлорубузду дагы группага жазабыз, кыздар. Макулбу? Биз кийинки кырдаалга өтөлү анда. Кийинки кырдаалды ким окуп коет? Экранга чыга элекко. Мен окуп коеюнчу. Окугула. Сиздин класстагы эң теңдек сабак билбеген окуучу башка мектепке которулуп кете турган болду. Ата-энеси келип, балама жакшы мүнөздөмө жазып берүүңүздү өтүндү. Сиз мындай учурда эмне кыласыз? Эң тентек бала, сабакты билбеген бала башка мектепке которулуп кетиш керек болуптур. Ата-энеси ага балама жакшы мүнөздөмө жазып бер деп сенден сурап. Анда сиз мындай учурда эмне кыласыз дейт. Эжеке мен айтсам өзүм оюмду. Анан эжеке бул жерде чын эле бул жакшы мүнөздөмө жазып берүүнүн натыйжасы жакшы болот деп ойлойм да. Анткени бул окуучу ошол башканы мүнөздөмө тентек шокту көп кылат, начар окуйт деген болсо, баягы мугалимдин балага болгон көз карашы дагы ушу биринчи кандай болсо ошондой эстеп калат да, балага болгон мамилеси дагы мындай кайдыгер болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн балким мүнөздөмөсүн жакшы кылып жазып бергенде ал жактагы бул баланы кабыл алганда дагы, мисалы, айлана чөйрөсү жакшы мамиле кылса, мугалим жакшы мамиле кылса, балким бала ушундай шоктуктарын таштап, бир жакшы нукка багыт алып, ошол нукта кетиши мүмкүн деп ойлойм да. Азаматсың, башкалар кошулабызбы? Бул ойго кошулабызбы? Кыздар. Анткени инсандын өнүгүүсүнө социалдык жана биогенетикалык, анан социогенетикалык факторлордун таасир этүүсүн билебиз, Муну биз психологиядан окуганбыз. Демек, бул балага ошол социалдык фактордун таасири болуп калышы ыктымалдуулугу турат, Башка чөйрөгө барганда мугалимдин ошол жазып берген мүнөздөмөсү аркылуу алардын кабыл алуусу менен бул балада кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн деген. Ушунда эгерде балага жакшы мүнөздөмө жазып берсе, анда мугалимди кандай мүнөздөй алабыз? Ошондой мугалимди. Макул, анда кийинки кырдаалга көңүл бурабыз. Демек, Айназик окуп коесуңбу, көрүнүп атабы? Айпер окуйсуңбу? Окуп койгулачы. Ооба. Жаңы сабакты бардык күч аракетиңиз менен өтүп, теманы түшүндүрүүгө аракет кылдыңыз. Анан жаңы билимди бышыктоого өттүңүз. Бирок берген проблемалуу суроолоруңузга окуучулар жооп бере алышпады. Мындай шартта эмне кылуу керек? Оюбузду айтабыз. Үчүнчү кырдаалга. Мындай шартта эмне кылуу керек? Чутап болсаң? Канча пунктасың? Бул жерде мугалим изденүүчү жана айлакер болуп, Кече келбедиң го немеге? Микрофонду өчүрүп койгула, кыздар. Окошкага. Кандай? Микрофонуңарды өчүрүп койгула, силерде бизге угулбайт да. Мага таштап коесуң. Анан оюбузду айтабыз. Мага эртең эмес, Мугалим аябай жакшынакай сабак өтүптүр. Аябай жакшы бышыктаптыр. Анан бирок окуучулар суроо берген, бышыктоо үчүн берген суроолоруна жооп бере албай калыптыр. Мындай шартта эмне кылуу керек дейт? Бул кырдаалда мугалим жакшы сабак өттүм деп өз аракеттенгени менен, бирок окуучуга жакшы түшүндүрүп бере алган эмес деп ойлойм. Бул керек. Себеби бул жерде мугалим жумшак үй болуш дегенде окуучуларды кызыктырган
бир нерселерди ойлоп таап, бир нерселерди ошол жерден уюштура коюш керек да, ошол ситуациядан чыгып кетүү үчүн. Ушундай учур болсо уже сабакты жыйынтыктап калды да, анан ошол учурда баягы балдарга наоборот ушуну берип коюш керек да. Келгиле балдар, ушул суроону үйдөн таап келебиз десе, баягы балдар дагы үйдөн таап келебиз деп ошол кызыгып кайра неме кылып калаттар да. Баягы мугалимден суроо алганга эмес, наоборот өздөрү изденгенге кызыгып ошого неметип. Демек, Айназиктин оюну анализдеп көрөлү. Бул ошол ситуациядан да фасилитатор боло албай калды дейт. Себеби ошол маалыматты окуучуларга жеткиликтүү түшүндүрбөй калгандыгына байланыштуу алар берген суроолоруна жооп бере алган жок деген ойду айтып атат. Буга силер макулсуңарбы? Болушу мүмкүн. Ошондой учурда мугалим башка нук менен аларга түшүндүрүүгө аракет кылышы керек деп ойлойм да менчи. Себеби окуучулар үйдөн дагы түшүнбөй калышы мүмкүн да, мен айкасын ойнойм. Бирок болот да, биле албай калганы үчүн проблемалуу деп атпайбы? Ошого ситуациядан чыгып кетиш үчүн ошондой кылса дагы. Ситуациядан чыкканы менен бирок сабагын натыйжасыз болуп атат да. Жыйынтык бышыктаганда. Натыйжасын көрүш керек да. Бул жерде баягы теманы түшүндүрө албагандан кийин баягы суроолорго жооп ала албайды го мугалим. Ошол жерде баягы айлакерлик менен кандайдыр бир оюнду, кандайдыр бир жомок сыяктуу бир нерсени ойлоп табыш керек дагы, ошол ситуациядан ошол аркылуу чыгыш керек деп ойлойм. Окуучулар үчүн жакшы түшүндүрүү турабы же ошол ситуациядан чыгып кетүүбү? Макул, анда бул ойлорубузду дагы группада жыйынтыктайбыз кыздар. Азыр мен силерге бир көнүгүү иштөөнү сунуштаймын. Бул жерде ошол өздөштүрүлгөн маалыматтарды бышыктоо максатында гумандуу адамдын мүнөздөмөсүн түзөбүз. Келгиле. Силерде мына адам турат, ушул кадимкидей адам. Ушул адамды кантип биз гумандуу адам катары сүрөттөй алабыз? Ушул гумандуу адамдын мүнөздөмөсүн түзөлүчү кана. Мисалы, бул адамдын көзү бар, башы бар, колу бар, буту бар. Гумандуу болуш үчүн бул адамга ушул дене мүчөлөрү, колу, буту, көзү, оозу, кулагы кандай кызмат көрсөтүш керек? Кандайча ошол адам гумандуу болуш үчүн дене мүчөлөрүн кандайча туура пайдалана алышы мүмкүн, канткенде же болбосо. Эки колга берешендик. Мисалы үчүн колу менен эмнелерди жасайт? Колу ошол гумандуу болуш үчүн адамга колу кандай кызмат көрсөтөт? Туура колу беришен болушу мүмкүн, а көзүчү? Көзү мээримдүү болуш керекпи же кандай? Азыр тапшырманы үйгө тапшырманы берип коеюн болду. Берешен болуш керек. Колу берешен болуш керек. Көздү жакшы көзү мээримдүү болуш керек. Ошол жерге мээримдүү болуш керек да. Дагы мээримиң жок болсо, жакшы тиктей албайсың да адамды. Кулагычы? Жакшы көз менен карай албайсың. Кулагы менен баягы балдардын сөзүндөн уга билүү керек. Сөзүн гана айтып оюн уга билүү керек. Эжеке кулагыбыз дейт. Ошол бизге айтылган сөздүн кузуну алып таштап, балы менен угуш керек дейт го. Ошондой болуш керек да. Оозубузчу? Оозунда жумшак сөздөрдү, жакшы сөздөрдү сүйлөө. Өз сүйүүсүнө жеткире билүү.
өз оюн толук түшүндүрүп айтып берүү. Жүрөгүбүзчү, жүрөгүбүз. Жаңы нерселерди сөздөрү менен түшүндүрүү, жаңы маалыматтарды берүү окуучуларга. А жүрөгүбүз кандай кызматтар карат? Гумандуу болсо. Жүрөгүбүз баланы ошол окуучуларды сүйүш керек эчке жүрөгүбүз. Окуучуларды сүйүү. Жүрөгүбүз балдарды сүйүш керек да. Анткени биз балдарды сүйө албасак, өз билимибизди жакшы бере албайбыз. Эми бул тууралуу дагы биз кеңири ой жүгүртөлү, дагы биз жанагы группада жакшынакай талкуу жүргүзөлү. Эми үйгө тапшырма гумандуулук компетенциясына тиешелүү болгон сапаттарды камтыган, мугалимдин чеберчилигин чагылтырган сабактын иштелмесин түзөбүз. Ар бирибиз бирден практикалык сабактын иштелмесин түзүп, презентациялап беребиз. Мындан аркы сабактарда ушул гумандуулук компетенциясын чагылдырган сабактарды өтүүгө аракет жасайбыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла. Сүрөткө тартылыш керек эле. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо сүрөткө тарткыласыздар. Сизге дагы Мен тартпайм, дагы тарткыла. Завершить кылышты. Азыр Nasılsın? Sizler men сүрөткө тартып Толук жыта? тарттым Болду. Жакшы, анда. Сабакка Рахмат. кызыктуу болду, эжеке сабагыбыз пайдалуу болду. Рахмат. Дайым кудайда кызыктуу болду. Рахмат силерге дагы. Жакшы тургула, жакшы калгыла. Макул эжеке. Макул, анда мен завершитти басам.